Мирбек Атабеков мен ишенбейм Бабановдун күнөөлүү экенине акталсын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, заманыбыздын мега популярдуу ырчысы Мирбек Атабеков мен ишенбейм Өмүрбек Бабановдун күнөөлүү экенине акталсын деген пикирин өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу жазып чыкты. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабанов 31 май күнү камакка алынып, ага карата конкреттүү айып угузула элек. Эксперттер жана юристтер кумтөр боюнча Бабановдун күнөөсү жок жана мыйзамсыз кармалып олтурат деген ойлорун айтышууда. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Садыр Жапаров, элиңизге таянып, реформаңызды батыл жасай бериңиз. Демократия бул ар ким оюндагысын сүйлөп, жоопкерчиликти унутта калтырып, коомду бузуу эмес да. Кыргызстан эгемендик алгандан берки 30 жыл ичинде өлкөбүзгө көз арткан бардык мамлекеттер тилибизден, руханий дүйнөбүздөн, каада салттарыбыздан, интеллектуалдык касиеттерибизден ажыратып, маңкурт кылгандан дагы кайрат тартпай тургандыктарын билгендей эле болдук. Коомубуз бузулганын ушундан бил кичинебизден чоңубузга чейин саясатты сүйлөп, аныбыз аз келгенсип, жапырт баарыбыз эксперт, адис болуп келгенибиз аз келгенсип, YouTube'дан, Facebook'тан, Instagram'дан жана теледен түшпөй калдык. Айланайындар, көпчүлүк жамандап жүргөн союз убагында ар ким өз ишин кылчу. Мисалы, дарыгер дарыгерлигин, мугалим агарчуулугун, инженер инженерлигин, саясатчы саясаттын, тракторист тракторун, кабарчы кабарчылыгын дей койчу. Баары өз кызматында болушу. Азыр болсо коомубуз бузулуп, баарыбыз аралашып жатып калдык. Муну айтып жатканымдын себеби кайсы бийлик келбесин, коррупция менен күрөшпөй, уруу кескилерди камай, протекцияны жойбой, экономика көтөрбөй, чек ара маселесин чечпей жатат деп келдик. Эми Садыр Жапаров башында турган жаңы бийлик четинен акырындап чече баштаса, жок, сен ага тийбе, ал биздин бала, ал сүттөн ак. Сен башкасын карма деп ошол баласы берген жарбаган акчага сатылып, алган акчасын кантип актап бериштин айласын кылып митинг уюштуруп жаткан кездери. Айланайын эл журт, өзүңөр бийликке талап коесуңар, жеп ичкендерди кустуруп камагыла деп. Анан кайра бул жагынан митинг уюштурганыңар кандай? Кыргызда жакшы сөз бар. Акырын бассаң аксаксың, катуу бассаң таскаксың деген. Биз азыр бийликти ушундай кылып жатабыз. Кыргыз эли президенти Садыр Жапаровду 80% менен колдоп президенттикке отургузгандан кийин, элдин жыргалчылыгы жана мамлекеттин күчтүүлүгү үчүн жан өрөп иштеп аткандан кийин, бардык башталыштагы иштерин колдоп, колдон буттан алып колдоп туралы. 30 жылдан бери мамлекеттин чөнтөгүнө кол салгандардын жооп берүүчү мезгили келди. Урматтуу Садыр Жапаров, элиңизге таянып, коркпой, үркпөй жасачу реформаңызды батыл жасай бериңиз. Көпчүлүк эл сиз тарапта. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Орусияда көкбөрү боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Бүгүн 13 июнда Орусияда Чыңгыз Айтматовдун кубогу үчүн көкбөрү боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын көкбөрү федерациясынан билдиришти. Мелдешке Кыргызстандан барган атуул командасы Орусиянын Иркутск, Подольск шаарларынан жана Москва облусунун командалары катышууда. Оюн Сергей Посад шаарынын Благовещенск талаасында өтүүдө. Булак Сереп медиа. Эл чындыкты билсин. Тажикстан менен чек аранын жабылганы, соода саттыктын токтогону кайрадан согуштук жаңжал чыгарбайбы? Артур Медетбеков, коомдук ишмер. Акыркы убакта эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жабылышы, соода саттыктын токтошу кандайдыр бир деңгээлде дипломатиялык мамилелердин салкындашы. Албетте, Кыргызстан менен Тажикстандын экөө тең ОДБК ШОСКО мүчө ортосундагы карама-каршылыктарды күчөтүп жибериши мүмкүн. Башкача айтканда, чек ара маселесиндеги талаш жараткан жер тилкелерин чечүүдө өзүнүн кандайдыр бир тоскоолдугун жаратышы мүмкүн. Эгерде ушунун баарын эске алып, учурда Тажикстандагы чагымчыл саясатчылардын пикирин өзгөчө акыркы кездеги Афганистандагы тажиктердин чек арага келип согушабыз деген видеолор туура эмес ойлорду жаратып, биздин жарандарды да кыжырлантканга шарт түзүп койду. Ошондуктан кандай болгон күндө дагы чек ара маселелер боюнча Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда демаркация жана делимитациялоо иштери толугу менен бүтмөйүнчө кечеги ала жергесине окшогон локалдуу конфликттер боло берет. Бул биринчиден, экинчиден чагымчыл саясатчылардын Афган согушчандарын жалдоого кадам таштайбыз дегендери да абдан чоң жаңылыш. Анткени Кыргызстандын куралдуу күчтөрү, ардагерлер жана жөнөкөй патриоттор аларды ордуна коюп, Кыргызстанга киргизбей кууп чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрү жетет. Муну эске алышыбыз керек. Бирок кантсе да биз коңшу болгондон кийин алар дагы биз да башка жакка көчүп кете албайбыз. Демек, дипломатиялык тынчтык жолу менен эки элдин ортосундагы достук мамилени кайрадан жандандыруу зарыл. Баары бир чек ара эртели кеч ачылат. Арзбек Кожошев, мурдагы экономика министри, чек арадагы ар кандай көйгөйлөр дипломатиялык жолдор менен гана чечилиши абзел. Бул тууралуу чек ара
чаралар боюнча комиссия өз ишин алып барып жатканынан кабарыбыз бар. Жакынкы күндөр Бишкек шаарында комиссиянын кезектеги отуруму болушу күтүлүүдө. Эки тарап тең жакшы жыйынтыкка келүүсү шарт. Коңшу мамлекеттер кылымдар бою майда чүйдө чатактарды эске албаганда жакын мамиледе жашап келишпеди беле. Мен оюмча комиссия мындан ары жаңжалга жеткирбей, чек ара маселесин эки өлкөгө бирдей салмакта чечишет. Мындай тартышууда жеңүүчү болбойт, ушуларды эске алса дейт элем. Венера Осмонбетова, экономика эксперти, Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы чек аранын жабылышы соода саттыкка тоскоол болууда. Бирок мындай жолго барбасак да болмок эмес. Анткени Тажикстан менен Баткен ортосундагы жагымсыз окуялардан кийин чек арадагы жаңжал байкоосуздан, эмоция калтыргандын себебинен ушундай болуп кетти деп Астейдил билдирүү кылгычакты. Тажиктер тескерисинче солдаттарын чек арага алып келип, эч бир ылайыгы жок нерселерди жасап жиберишти. Анысы аз келгенсип сайттарында да туура эмес жагдайларды таратышты. Согуштун да эртеси болот, жашоо уланышы керек, аны ойлошкон да жок. Атайын даярдыктар менен келишип, биздин чек араны бузуп киришип, үйлөрдү өрттөшүп, буюм тайымдарды уурдашып, кичинекей балдарга чейин кол салышкан үчүн биздин бийлик чек араны жапканга мажбур эле. Бул туура чечим болду. Албетте, экономикалык каатчылык уланууда. Бирок биздин дыйкандардын тажиктерден эмнеси кем? Биздикилер деле өз колдору менен жашылча жемиштерди өстүрсө болот. Сөзсүз эле кошуна өлкөгө көз каранды болуш керекпи? Болору болду, боёсу канда. Ким күнөөлүү? Баягы эле атка минерлер, бийликтегилер. Чек ара маселеси ошол эле күнү чыга калган жок. Бул эзелтен бери келаткан көйгөй. Жаңжал чыкканга жеткизбей эле чечип коюшса не? Мындан аркысы эмне болот? Албетте, согуш чыкпайт, андай болушу мүмкүн эмес. Бул жагдай коңшу эки өлкөгө жакшы эле сабак катарында каралды. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Сапар Исаков күзүндө боло турган парламенттик шайлоодо кайсы партияны сүрөйт? Октябрдагы батышчылдар сүрөгөн башаламандыктан пайдаланып, Алмазбек Атамбаев баш болгон бир топ саясатчылар эркиндикке чыгышып, бийлик үчүн башаламандык атышкан. Аларды колдоп чыккан Өмүрбек Бабанов баш болгон арамтамактар 2020-жылы 8 октябрда түнү бою бийликти бөлүштүрүп, таң ата 9 октябрда алакандарын ушалап, Ак үйдү көздөй аттанышкан. Арийне, жалы келген кыргыздар Ак үйгө жакын жолотпой кууп чыгышкан. Атамбаевди баш кылып кайрадан ордуларына отургузган Сапар Исаков мыйзамга баш ибе бут коюп, Газпромдун лидери жаш кезинде Ленинграддын шайкасын атаман кассири Миллердин жардамы менен Кант шаарындагы орус авиабазасынан Орусияга кире качкан. Качкандардын арасында акчаны көргөндө эки көзү кызарган Албек Ибраимов деген өшүмшүк миллионер жашынып жүрөт. Түрмөдөн эбин таап бошогондордун арасында мурунку Атамбаевдик өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев да бар. СДБК көмүлбөй өлгөнбү? СДБК көмүлбөй эле өлгөн, сөөктөрү туш тарапка тарап ар кайсы партияны чиритип жүрөт. Экс-президент Атамбаев СДБК партиясынан жана анын кулондору болгон башка партиялардан депутат болуп келген, парламентке чимкириктер деген көрүнүктүү наам берген. Анын жинденип П тамгасын жыгачап СДК партиясын түзгөн. СДБК партиясы сыяктуу СДК партиясы саясаттан сүрүлүп, ара жолдо жүрөт. 2020-жылдын 4 октябрындагы миллиондорду чачкан СДК партиясы парламентке жеңил узасын тартып, акшын жардам менен башаламандык уюштуруп, лидер Атамбаевка эркиндик алып берген. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 10 миллион 262 миң сом короткон. Кыргызстан социал-демократтары шаардык кеңешке кирүү үчүн зарыл болгон 7% добуш топтой алышкан жок. Көрсө мурунку президенттин уулдары Сейит Кадырбек ошондой эле аларга кошулган Темирлан Султанбеков өткөн жылы жеңил ойго жетеленишип, кайрымдуулук менен Атамбаевдин акчасын сапырып, шоу уюштурушкан. Алар психиатриялык ооруканада жаткан балдарга жардам алып келишип, ал жердеги бейтаптар менен камерага кучакташып сүрөткө түшүп, же болбосо саясий туткундарга алыс эмес жерлерде өткөрүп берүү үчүн самса бышырышат. Бул өткөн шайлоолордо буларга Равшан Жээнбековдун, Анвар Артыковдун жана Атамбаевдин башкы коргоочусу Ирина Карамушкинанын колдоосу таасир эткен жок. Өзгөчө Карамушкинанын оозунан төөнүн буурасынан атырылып чыккандай көбүк чыгып, өзүнүн башчысынын апапак жана үлпүлдөк жибекте созулуп калгандыгын дагы деле болсо далилдөөгө аракет кылып жаткандыгы жаш саясатчыларга анчейин жардам берген жок. Ошондуктан булар Ак үйдүн алдына чейин митинг уюштуруп, саясатка кайра чабуул кое башташты. Шайлоолордо мурунку СДБК партиясында биринчи мөрөйдү алабыз дешип, акчаларды самандай сапырышып, булар жутмушуп келишет. Социал-демократтар шайлоо жарышы үчүн мынча миллионду кайдан тапты? Атамбаевдин үй бүлөсү атасы камакка алынгандан кийин оокатсыз ачка калышканын бир нече жолу айткан. 2019-жылы Раиса Атамбаева журналисттерге үй бүлөдө бир дагы турак үй жок деп
нааразы болгон. Балким чын эле свалкада таштанды издеген үй жок, бомждар сыяктуу болуп калгандыр. Анткени мультмиллионердин миллиарддарын катуу элге эч нерсебиз жок деп жакшы көрүнүш керек эле да. Акчасы жок байкуштар ушул жазда Атамбаев Кадырбектин жалгыз элиталык квартирасын сатып жиберишти. Анан эмне кылат? Ачкадан өлүшөбү, ресторанга барып кымбат баалуу тамактардан ичип көнүп калышкан булар ушул жылдын март айында Казакстандын жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде мурунку президенттин үй бүлөсү бир нече жылдан бери аларды атасынын туугандары жана жакындары материалдык жактан колдоп тамак берип келатышканын айтышкан. Раиса Атамбаева кошумчалагандай, ал кичүү уулу менен туугандарынын үйүндө жашайт. Кыймылсыз мүлк, автоунaalар жана банк эсептеринен тышкары анын айлыгы камакка алынган. Таксиге акчасы жетпей коомдук транспортто жүргөн учурлары болгон. Эмне экен, коомдук транспортто жүрсө элдин баары эле ошентип эле жашап келатышат. Ал эмес Атамбаевдин президенттик убагында коомдук транспорт жол кирени 8 сомго көтөрүп жиберишип, ага түшкөнгө акча таппай калышкан. Бишкектеги шайлоого Атамбаевдин уулдары партиянын алдыңкы тизмесине кирген талапкерлерден чогулуп алышкандыр. Баса партиянын жетектеген Кадырбек Атамбаевдин артынан Альфа курулуш компаниясынын башчысы Рустам Джон келди. Тизмеге БГКнын депутаты Увазарбек Адылбеков дагы кирген. Бирок меценаттын жардамсыз темир тор артында отурган адам болсо дагы ал аткарылган жок. Социал-демократтар шайлоочулардын колдоосун ала албаса, анда маселени чечүүнүн эки гана жолу бар экендигин түшүнүшү керек. Биринчиси, шайлоочулар менен маал менен эмес, туруктуу иштөө аркылуу саясий потенциалды арттыруу. Экинчиси, саясий аренадан татыктуу кетүү. Экинчисин акыркы шайлоонун жыйынтыгы ачык айкын көрсөтүп жатат. 5,5% добуш. Канча акча чачышса да аз деп добуш алышты. Бул жолу партиянын саясий флагманы да чөгүп баратат. Атамбаевдин заманы өтүп, аны колдогондор жок экенин эле далилдеп берди. Сапар Исаковду Орусияга алып кеткен Миллер ким? Күзүндө боло турган парламенттик шайлоодо Кремлде баш калкалап жүргөн Сапар Исаков маркум СДПКны эмес, СДКны колдоо үчүн кам көрүп жүрөт. Сапар Исаков мыйзамга баш ибей бут коюп, мыйзамды да уруп ойнобой, Газпромдун лидери жаш кезинде Ленинграддын шайкасынын атаманы кассири Миллердин жардамы менен Кант шаарындагы Орусия авиа базасынан Орусияга кире качкан. Орусияга теңелип айланабызбы? Бирок сөз кылып койсок болот. Кантсе да учурунда бир мамлекет эмес белек. Миллердин Газпром менен кошуп алгандагы бюджети жалпы Кыргызстандын бюджетинен көп экени белгилүү. Чет мамлекеттик Washington Post гезитине жазганына караганда, Миллердин айлык майнасы 17 миллион рубль. 2013 жылы Миллер Кыргыз газга көз арта баштайт. Кыргызстандан Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу газ деле чыкпайт. Түркмөнстан 2009 жылдан баштап Орусияга газды бергенди токтотуп, Иран аркылуу кете турган башка газ куруу аркылуу чет мамлекетке чыгарып жатат. Өзбекстан менен Казакстан Газпромго газын беришет. Кыргыз газ Газпромго символикалуу 1 сомго сатылган. Андан көрө кыргыздар акчага тойгонбуз, бекер эле беребиз деп коюшса болмок. Газпром Кыргыз газды алган соң бир топ аймактарга газ киребиз деген милдеттенмелерин алган. Анын ичинде чүйдүн түштүгүн газ менен камсыз кылуу милдети бар эле. Билим берүүгө салым кошулуу деген. Газпром акыркы замандагы мектеп курду. Бирок анын кымбаттыгынан улам акчасы чамалуу кыргыздар чыдай алышпайт. Ушуларды эске алып, 2013 жылы парламенттик бийик трибунасынан Ахматбек мырза Атамбаевдин арамзалык пландарын бетин ачкан. Анан акыйкатты ачкан үчүн Атамбаев артынан сая түшүп, 2013 жылы ноябрда жалган жала менен каматып, артынан өзүнө тиешелүү маалымат каражаттары менен шыбаткан. Аны Мелис Мырзахматов баш болгон Ош шаары дүрбөп колдоп чыккан. Ошону менен Алы Карашев, Тайырбек Сарпашев сыяктуу десанттар Ошко келишип, Мырзахматовдон өзүн кубалап түшүп, куугунтукташкан. Булак Назар Ньюс.